Кыргызда тойлордун түрлөрү көп. Үй той, үйлөнүү той, бешик той, жентек той, тушоо той, сүннөт той, юбилейлер. Мунун артынан Кытайдан келген калпак менен көйнөктү чогулткан коллекционерлер көбөйдү. Инвесторлор завод-фабрика ачкандын ордуна тойканаларды ачып башташты. Үлпөт көйнөк, фото-видео кызматы, ырчы чоорчу, шоумен, кымбат унаалардан куралган кортежде олтуруп, кыскасы, тойдун артынан нечелеген бизнестин түрлөрү чыкты. Элибиз да акылдуу, тойду, мөмө жемиш арзан, элде акча бар кезде. Башкача айтканда, күздө өткөзүшөт. Күз айы той айы болуп калды. Тойлордун артынан ушунчалыкка жеттик. Бул кетиште жакында той министрлигин ачатып жүрөбүз. Эң кызыгы эмне, билесизби? Жаш жубайлар тойдан кийин жашоонун кумарына батпай жатып, тойдун кредитин төлөгөлө чет элге кетет. Натыйжада 5-10 жыл мигрант деген лакапты алып жүрүшөт. Ушуларды карап туруп ойлонуп кетесиң. Эмне үчүн ушунчалык чыгым кылабыз? Жообу бирөө гана. Ай, эл эмне дейт? Эл эмне дейт деп олтуруп, Кыргызстан эмес, Тойстан болуп баратабыз. Стоп! Достор, тойлобойлу, ойлонолу. Анан тойго кеткен чыгымдын ордуна үй алалы. Абаса, куттан үй алгандан кийин үй той өткөзөбүз. Байке, тамада керекпи? Камерабыз да бар.